Байел 45 роза гүлін 5-тен штугун 20 сомдон сатып алды. 9 штугун белекке берди, калган 3-төн штугун 25 сомдон сатып жиберди. Байел канча акча тапты? Макетин түзөбүз. Байел сатып алды. Эгер 45 роза гүлүн 5-тен штугун 20 сомдон сатып алса, 45-ти биз бөлөбүз 5-ке. Демек 9-дан. Мындан Байел сатып алган 45 роза гүлү 9 бөлүккө бөлүнөт. Демек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 бөлүктө ар бири 5-тен роза гүлүн ар бирин 20 сомдон сатып алды. 20 сомдон сатып алса, демек 9-ду биз көбөйтөбүз 20-га. Мындан 9 бөлүктү 20-га көбөйтсөк 180 сом келип чыгат. Демек 180 сомго 45 гүлдү сатып алды. Байел ал эми 9 штугун белекке берди. Демек 45 гүлдүн 9 штугун белекке берсе, анда 36 штугу калат. 36 штугун 3-төн 25 сомдон сатып жиберди. Демек 36-ны бөлөбүз 3-кө. Барабар 12. Мындан сатып жиберди. Демек 12 бөлүккө бөлүнөт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Демек 12 бөлүккө 36 штугун бөлүп 3-төн 25 сомдон сатып берди. Ар бирин 25. Демек 25 сомдон сатса, да 12-ни көбөйтсөк 25-ке, ар бири 25 сомдон 3-төн штугу 25 сомдон болсо, демек 12 менен 25-ти көбөйтсөк 10 менен 250, 2 менен 25 300 сом келип чыкты. Мындан биз Байел канча акча тапты деген суроого жооп беребиз. Демек сатып жиберген акчадан кемитебиз сатып алган акчаны. Демек мындан 2, 1 менен 2, 1, 120 сом.
Demek жоğurubuz. 120 сом taptı.